Саламатсыңар балдар. Биз ак көңүл балдарбыз. Биз сабакты баштайбыз. Мыкты билим алууга алга кадам таштайбыз. Эмесе балдар, кезектеги адабий окуу сабагыбызды баштайбыз. 4-класс, 4-чейрек, 10-сабак. Балдар, сабакты баштаардан мурда баарыбыз жагымдуу маанай түзүп алалы. Сүйүктүү апакелерге арналган апакем аттуу ырды чогуу урдайбыз. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежеси менен таанышып алабыз. 5 алтын эрежеси мээримдүү, маданияттуу, мезгилди туура пайдалануу менен, мээнеткечтик менен бүгүнкү сабагыбыздын максатыга умтулабыз балдар. Балдар, үйгө тапшырма бөлүм боюнча кайталоо. Демек, силер бир канча фантастикалык чыгармаларды окуп, көптөгөн нерселерди үйрөндүңөр. Эмесе, төмөнкү суроолор менен бышыктап алабыз. Бул бөлүмдө кандай чыгармалар менен тааныштыңар? Силерге кайсыл чыгарма жакты? Эмне үчүн? Цереброскоп деген кандай прибор экен? Самолеттогу А1 жазуусу эмне деген маани түшүндүрөт? Бул суроолордун жоопторун билсеңер, азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы акылдуу дыйкан, швед эл жомогу. Сабагыбыздын максаты жомокту окуп, мазмунуна түшүнүп, түшүнгөнүңөрдү ирети менен айтканга үйрөнөсүңөр. Сынчыл ойлооңор, сөз байлыгыңар, окуу көндүмдөрүңөр калыптанат. Акылдуу, эмгекчил, билимдүү болууга тарбияланасыңар. Көрсөткүчтөр: эгер силер жомокту окуп, мазмунуна түшүнүп, түшүнгөнүңөрдү ирети менен айта алсаңар, шар, көркөм, түшүнүү менен окуп, суроолорго жооп бере алсаңар, акылдуу болууга,
сөздүн магынын түшүнүүгө тарбиялансаңар, бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет. Баалоонун критерийлери. Текстти шаар, көркөм окуп, суроолорго жооп бере алса, түшүнүгүн ирети менен айтып, өз алдынча кошумча дептер менен иштей алган окуучу 5 деген баага жетишет. Текстти окуп, түшүнгөнүн айта албаса, суроолорго жооп таап, өз алдынча дептер менен иштей алса, ал 4 деген баага жетишет. Текстти окуп, окуганына түшүнбөсө, суроолорго жооп бере албаса, өз алдынча дептерине иштей албаса, анда 3 деген баага жетишет. Эмесе балдар, баарыңарга ийгилик каалайм. 10 бөлүм дүйнө элдеринин балдар үчүн чыгармаларынан Акылдуу дыйкан. Балдар, жомокту окурдан мурда мен силерге суроо бергим келип турат. Жомок эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Эмнеге акылдуу дыйкан деп аталып жатат? Акылдуу болуш үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Эмесе балдар, жомогубузду баштайбыз. Бир жолу король аң улоого чыгып, талаада аштык эгип жүргөн дыйканды көрүп калат. Күндүк тапкан акчаң канча деп сурады андан. 4 теңге деди. Кош, 4 теңгени кантип сарптайсың? Бирин ичкен ашыма кетирем, экинчисин катып коем, үчүнчүсүн кайра кайтарып берем, а 4-сүн ыргытып жиберем. Жообуң мага түшүнүксүз деп таң калды король. Эмне деген сөз? Ичкен ашыма катып коем, кайра кайтарам, ыргытып жиберем. Түшүнүктүү эле нерсе деп жооп кайтарды дыйкан. 1 теңгени өз тамагыма сарптайм. Экинчисин мен карыганда багар көрөр балдарыма чыгымдайм. Үчүнчүсүн мени багып чоңойткон ата-энеме берем. А 4-сүн болсо, жеткен илеңди, жалкоо, ажаан аялыма керектейм. Бул теңгени коромжу пул деп эсептейм. Ыргытып жибергеним ошо да. Эми түшүндүм деп кубанды король. Бирок сенден өтүнөрүм, менин жүзүмдү 100 жолу көрмөйүнчө бул табышмактуу кебиңди жан кишиге айтпа. Дыйкан ага макулдугун берди. Король сүйүнгөн бойдон ак сарайына жол тартты. Келээри менен уазирлерин чогултуп, мен айта турган сырдуу кептин жандырмагын кибиңер табасыңар. Бир дыйкан күнүгө 4 теңге табат дейли. Бирин өзү жейт, экинчисин катып коет, үчүнчүсүн кайра кайтарат, 4-сүн таштап салат. Бул эмне деген табышмак? Уазирлери баштарын тырмап туруп калышты. Балдар, эми мындан кийин эмне болушу мүмкүн? Жоопту уазирлер кантип табат деп ойлойсуңар? Дыйкан королдун шартын аткарар бекен? Эмесе жомогубузду улантабыз. Бирок бир митаам уазири королдун кечээ аң улоодон келатып, дыйканга жолугуп, кыйлаң кемелешкенин эсине түшүрдү. Мандем ошондо болбосун деп ойлоду да жолго чыкты. Ал дыйканды тапты, бирок ал уазирге эч сыр айтпай койду. Королдун жүзүн 100 жолу көрмөйүнчө жандырмагын айтпаска убада бергендигин эскертти. Таппасаң сыйпалап кал деп кудуңдады айлакер вазир. Анан капчыгынан 100 күмүш тыйынды алып чыкты да дыйканга сунду. Ар бир тыйынга королдун багжайган сүрөтү түшүрүлүптүр. Тыйындарды бир-бирден карап чыкты да дыйкан өзү айткан табышмак сөзүн жандырмагын баяндап берди. Кубанычы койнуна батпаган вазир королго келип, улуу урматтуу төрөм, табышмагыңызды таптым, деди да айтып берди. Буга сенин акылың жетмек эмес. Дыйкандан уккан окшойсуң, деди ачууланып. Акыры дыйканды сарайына алдырды. Убададан таңганын жүзү каралык. Король дыйканды жекирди.
тааныганым жок, урматтуу төрө, деп жай баяндады ал. Өзүңүз айткандай, жүзүңүздү 100 жолу көрдүм. Андан соң айтпаска аргам калбады. Дыйкандын колундагы өзүнүн сүрөтү чөгүрүлгөн 100 тыйынды көргөн соң король башын мыкчып отуруп калды. Балдар, жомок жактыбы силерге? Эмесе балдар, суроолорго жооп берип бышыктайбыз. Король дыйканга кайдан жолукту? Эмне үчүн король дыйкандын сөзүнө таң калды? Митаам увазир дыйканга кандай максат менен жолукту? Ал эмне үчүн король койгон шартты аткарган жок? Дыйкандын өзүңүз айткандай, жүзүңүздү 100 жолу көрдүм дегенин силер кандай түшүндүңөр? Эмесе балдар, үйгө тапшырма жомокту шар окуп, түшүнгөнүңөрдү ирети менен айтканга көнүккүлө. Кошумча дептер менен иштеп, суроолорго жооп берип, макалдардын маанисин чечмелеп үйрөнгүлө. Окуянын айлампасын сүрөттөр менен же болбосо түшүнүгүбүздү жазуу аркылуу толтурабыз. Макалдарды толуктап жаз. Алтын сарайдан табылбаган акыл жаман кимден, эмнеден табылыптыр? Кашанын ичиндеги тиешелүү сөздү ордуна коюп жазабыз. Адамдын акылманы эмнени көрөт? Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кайрадан жолугушканча сак саламатта болгула балдар.